Ассаламу алейкум, кыздар, кандайсыздар? Кутмандуу күнүңүздөр менен, кутман таң бардыгыңыздарга. Мындан кийин сабактар кечиксин болот да, эмнеге дегенде эртең көп ким ойгонбой жатат. Болгону 200-300 эле адам ойгонуп атат Ошого күнүгө кечиксин сабактар кирип турат буюрса. Эми караңыздар, бүгүн эмне темада? Менде 2 күн мурун, 2-3 күндөн бери аябай мындай ушунчалык мындай ыйлай тургандай, ушундай мындай жүрөк өйгөй тургандай каттар келип атат. Чындыгында кээде окуп алып ыйлап да калып атам да. Бул жерде карасаңыздар, бул жашоо сыноо да. Сыноо жашоо. Бул жашоодо биз эмне үчүн жаралганбыз, ошону билишибиз керек. Эмне максатта жаралганбыз? Биз Аллах Таалам бизди эмне максатта жараткан? Анан эмне үчүн бизге ушундай сыноолорду берип атат? Азыр көпчүлүгү кыйналып атам, мынтип атам, тинтип атам, же болбосо мындай тиңдей деген аябай чоң проблемалар бар. Чындап элечи. Анан караңыздар, азыркы учурда мен ошо 2 күн мурун, 2 күн болуп калды окшойт. 2 күн мурун мен бир кат алдым да. Ошол катты мен силерге айтып берейин, караңыздар. Ушунчалык бактылуу болчук дейт. Жолдошум экөөбүз таанышып, бири-бирибизди сүйүп, ашык болуп, бири-бирибизге ашык болуп турмуш курдук дейт. Турмуш кургандан кийин 4 балалуу болдук дейт. 2 кыз, 2 балалуу. Анан жашынакай эле ушунчалык бактылуу болчубуз дейт. Биз каникул убакыт болуп калды дейт. Каникулда 2 кызымды Бишкекке шаарга жөнөткөнбүз. Ал эми өзүбүз баягы адам эмне болот? Биз адам түйшүкчүл болобуз го, бир нерселер жасай беребиз, бирдекеле кыла беребиз. Койти особенно боюңда барда, особенно төрөгөнчө кылып алайын, төрөгөнчө үйдү ремонт кылып алайын, төрөгөнчө үйлөрдү жыйнап алайын, төрөгөнчө салаттарымды жеп алайын, төрөгөнчө тигини кылып алайын деп эле баягы аял киши түйшүкчүл болобуз го. Дал ошол сыяктуу эле менин боюмда да бар болчу дейт. 5-боюмда бар болчу. Баягы түйшүкчүл жаным күз башталайын деп калды да, күз башталайын деп калганга салаттарды жаба коеюн, салаттарды жеп алайын төрөгөнчө деген жакшы ниет менен эле 2 кызымды Бишкекте болчу дейт. 2 баламды алып алып жолдошум менен Төркүнүмө кеттик дейт. Баягы салат жаап алайын деп. Төркүнүмдө салат жаап дейт. Ушунчалык баягы эле бактылуубуз дейт. Анан ушунчалык бактылуу болуп машинада келатсак, мындай жашоо астын үстүн болуп кетти дейт. Бир секундда эле дейт, уже билбей калдым дейт да. Көзүмдү ачсам эле реанимацияда комадан жаңы ойгонгон экен дейт. Караңыздарчы. Бир пас эле авария болуп кетиппиз дейт. Бирок ошол авария болгон күнү эртеси күнү эле жолдошунан айрылып калган экен. Балдарынын баштары жарылып, буттары сынып ушундай болгон экен. Бирок 1 айдан кийин больницадан чыгышкан экен. Бирок ошого чейин, күйөөсүнүн 40-ына чейин аялына айткан эмес экен да. Ушинтип жолдошум кайтыш болуп калды деп. Бирок ошо кайтыш болуп калгандан кийин ошо 40-ына жакын мага угузушту, бирок ошодон бери стресстен, депрессиядан, ошол ситуациядан эч чыга элекмин дейт. Эми караңыздарчы, Аллах Таалам ар бир пендесин бул дүйнөдө сыноо үчүн жаратты. Болгону бул Аллах Тааламдын сыноосу экенин түшүнүшүбүз керек. Ар бир сиздин жашооңузда келген кыйынчылыкты Аллах Таалам мага берген сыноосу деңиздер. Анткени Аллах Таалам ошол сыноо менен сизди сынап жатат. Бул эмне кылат болот экен? Сабырдуу болот бекен деп сизди сынап жатат. Анткени бул дүйнөдө бизге берилген нерсенин бардыгы убактылуу эле нерсе. Бизге Аллах Таалам балдарды берип сынайт, тааныштарыбызды берип сынайт, ошол эле бир туугандарыбызды берип сынайт, ата-энебизди берип сынайт, ар бир нерсени бизге берип сынап жатат. Эмне максатта? Ошол нерсенин бардыгын биз түшүнүшүбүз керек, бул жүрөк менен түшүнүшүбүз керек. Бул нерсенин бардыгы биздики эмес, Аллах Тааландыкы экенин түшүнүш керек. Бизге берип жатканда, биз азыр жашап жатканда жолдошубуз, балдарыбыз бизге берип жатпайбы Аллах Таалам, ошол нерсенин бардыгы Аллахтан деп түшүнүшүбүз керек. Биз азыркы учурда көпчүлүгүбүз дүйнөнүн артынан, ушинтип үй бүлөбүздүн артынан, ушинтип бияктагы адамдарга жана ушул дүйнөдөгү дөнөйгө мынтип байланып алдык да. Карасаңыздар, неге азыр намаз окуган адамдан сурасаңыз, неге сен намаз окубайсың же неге сен жол салынбайсың дей турган болсо, менин жолдошум каршы жол салганга. Менин жолдошум намаз окутпайт, же ата-энем окутпайт намазды. Азыр балдарым кичинекей да. Балдарым кичинекей болгон үчүн мен намаз окубаймын, деп баягы аябай көп шылтоолорду айтабыз. Бирок Аллах Таалам ушу сиздин балаңызды берип сынап атат. Сиздин ушул жолдошуңузду берип сынап атат, үй бүлөңүздү берип сынап атат. Кээ бирлерде бар, мисалы үчүн, неге намаз окубайсың десе, менин жумушум бар, азыркы учурда бизнесим бар, ошон үчүн дагы намазга убакыт болбой жатат дейт. Бирок ошол бизнести эмне үчүн берди сизге Аллах Таалам? Сынап жатат. Ушуну берейин, эми ушуну алып дагы ошол пендем ибадат кылабы мага деп. Биз туура эмес түшүнүп атабыз ошол нерсенин бардыгын. Биз бул нерсеге азыр бул нерсенин бардыгы биз бир нерсени мына жака киргизип алышыбыз керек. Бул нерсенин
бардыгы убактылуу. Азыр эмне болуп жатат? Сирияда, Турцияда, башка мамлекеттерде жер титирөөлөр болуп жатат. Уктап эле турбай калып жатат канчалаган миңдеген адамдар. Бирок Аллах таалам ошончолук улук зат, карасаңыздар, азыр кичинекей ымыркайлар тирип калып атат. Ошондой разрушенияден дагы баягы үйлөр курап, тим эле укмуш болгон учурда дагы жалган кичинекей ымыркайлар тирип калып атат. 4 күн, 3 күн, 72 саат, 100 сааттап баягы курап калган тамдардын арасында калган кичинекей бала. Элестетсеңиздер, 2 айлык, 1 айлык бала 4 күндөн бери жашынакай болуп чыгып атат. Эмнеден? Бул сыйкырбы? Эмнеликтен улам ал бала, ал 2 саат сайын эмиш керек эле го. 2 саат сайын тамактаныш керек эле го. Памперсчен жып-жылаңач бала тирип калып атат. Бул да болсо Аллах тааланын мээрими, Аллах тааланын ырайымы. Ошончо разрушениядан да балдар ойгонуп шок болуп атышат да. Эмне болду дешчи. Ошончо разрушение болгончо Аллах таалам аны сонун кылып уктатып койгон. Аллах таалам анын курсагын тойгузуп койгон. Эч жерин эчтеке кылбай, сынык бир жерден да жаракатсыз кылып, ушунчалык коргоп койгон. Караңыздар. Бул да болсо Аллах тааланын мээрими да, туурабы? Эми биз азыр караңыздар, биз бул жашоодо неге намаз окубайсың десе, мен тигиним бар, ана балам кичинекей да, мен жаттай албай атам да, тигиндей мындай дейбиз. А бирок сиз эгерде азыр мен миллион сом берем, же болбосо могу миллиондук алып келе турган техника, ушуну жаттачы десе, жанталашып бардыгыбыз жаттамакпыз. Сен жакшы жашоону каалайсыңбы? Бай болушту каалайсыңбы? Ушунчалык жакшы жашоодо жашап, кыжалачылык кетирип, машиналуу же үйлүү болгуң келеби? Анда могу медитацияны жасачы десе, жанталашып жасайбыз. Караңыздар. А бирок сиз Аллах таалама кайрылып, дуа кылып, ошо медитациянын ордуна эле Аллах таалам ушунчалык улуктугун прям өзүңүз сезип, ойлонуп, Аллах таалам карачы ушул нерсени жаратып койгонуңа, Аллахым ушул ааламды жаратып койгонуңа карачы, Аллах таалам мага ушул нерселерди берип койдуң деп, мындай жөн эле отуруп, дуа кылып, ыраазычылык келтирген, ушул биздин медитация, ушул биз. Анча айтып ойлонуп отуруп, музыканы коюп алып, анан элестетип, булуттарга учуп, анан ата энебизди элестетип кетип, ата энебизди кучактап, анан бир нерселерди элестетип, баягы медитацияларда болот да. Көзүңдү жуум, ата энеңди элестет, кичинекей чагыңа элестет, анан кучакта, анан минтип дем ал деп, жок. Биздин медитация, биз намаздан кийин гана Аллахты улуктап, зикир чалып, биздин аффирмация бул зикир. Көпчүлүгү баягы мен күчтүүмүн, мен кыйынмын, мен сулуумун деген аффирмацияларды колдонбосо, жөн гана бул жерде ким күчтүү, ким сулуу, ким мээримдүү, ким күчтүүрдүн күчтүүсү? Аллах таалам. Аллах тааламды гана улуктайбыз. Субханаллах, Аллах жалгыз гана. Аллах таалам улук зат. Аллах таалам бирөө гана деп, биз Аллах тааламды гана улуктайбыз. Аллах тааламды гана улам-улам кайталап биз зикир чалабыз. Зикир чалуунун ушунчалык пайдалары көп. Эгерде биле турган болсоңуздар, сиздер өзүңүздөр зикир түшүрүп алат элеңиздер. Намазыңыздарды окугандан кийин шашпай, тура электе отуруп дуа кылган учурдан кийин таспихиңиздерди алып, шашпастан зикир чалыңыздар. Зикир чалып да бирөө менен сүйлөшүп, же бир кино көрүп зикир чалып, же болбосо кандай тамак жазып отуруп зикир чалбаңыздар, Сиз эми пока көнгөнчө, пока могу жоктон жүрөктөн зикир чалбайын, пока бир аз сиздер башында бир аз көнө албайсыздар, бирок акырындап көнүп кетесиздер, Бирок ошол зикирди чалып жатканда да, как будто сиз Аллах таала менен байланышка чыгып аткандай, Аллах таала менен сүйлөшүп аткандай зикир чаласыз. Мисалы үчүн сиз бир адам менен сүйлөшүп атып, мисалы үчүн мен менен сүйлөшүп атып, сиз башка нерсени ойлобойсуз да, туурабы? Сиз мен менен сүйлөшүп атканда вниманияңыз менде болот. Мынтип, эмне деп айтып атат деп сүйлөшүп, ошол жерде чечишип, проблемаларды чечишип утебиз да, туурабы? Ошол сыяктуу эле зикир бул сиздин Аллах таала менен болгон байланышыңыз. Зикир чалып атып, башка менен элестете бериңиз, сиз Аллах тааламды менен байланышып атып, бирөө менен сүйлөшүп атканыңызды. Сиз толук кандуу вниманияңызды Аллах таалама коюңуз. Анан бул жашоодо ар бирибизге сыноо берилет, сөзсүз түрдө. Эгерде кимде ким сыноо берилбесе дейт, наоборот, переживать этип эле дейт. Эмне үчүн менде сыноо болбой атат деп. Аллах таалам баягы сүйгөн пендесине сыноо берет экен, өзүн эстетиш үчүн. Биз ар бир жакшылыкты да, жамандыкты да Алладан келди деп билишибиз керек, жана ошол нерсени Аллахтан мага келген сыноо деп билишибиз керек. Мисалы үчүн сизге мындай кыйынчылык келдиби? Аллах таалам мындай анализ деп отуруңуз. Аллах таалам мага берди бул кыйынчылыкты. Аллах таалам өзүнө жакындатыш үчүн берип жатат деп, кайрадан Аллах таалама дагы да жакындашыбыз керек. Эгерде сизге бир жакшы нерсе берди, жашооңуздарда бир жакшы бир нерсе берди, ошол учурда дагы сиз Аллах тааламды эскериңиз да. Эсиңизде болсун, Аллах таалам мага ушул нерсени берип койду.
деп дагы да болсо Аллах Таалага жакындаңыз. Бирок көпчүлүк учурда азыркы учурда байлык, бийлик деген нерселердин бардыгы наоборот баягы напсиге кирип кетет да, могул жака кирип кетип туруп жүрөккө, наоборот адамдарды азгырып жиберет атат. Жок, сизге келген мүлк, сизге келген байлык бул Аллах Тааланын келген, сизге келген баягы сизге берген нематы, сизге берген сыноосу. Сизге ошол нематтарды берип атат. Бирок ошол нематты туура колдонобу бул пендем же туура эмес колдонобу, бул мени эстейби же эстебейби деп атат да, караңыздар. Азыркы учурда сиздер мына ушул жерде менин сабактарымды көрүп отурганым, мен сүйлөп жаткандарым бардыгын Аллах Таалам берип атат, Аллах Таалам каалоосу менен болуп жатат бардык нерсе. Эгерде каалабаса, сиз бул жерде отурбайт да болчуңуз, жана көрбөйт да болчуңуз. Ошол сыяктуу эле мен дагы бул жерде Аллах Таалам каалоосу болбогондо, мен сиздерге айтып өткөнмүн буга чейин дагы, мен бул жака сабак өтүп отурбайт болчумун, өзүмдөн алган илимдерим менен бөлүшпөйт элем. Караңыздар, бул да болсо Аллах Тааланын каалоосу менен болуп жатат. Эми бул жерде сиздер азыр мына кыйынчылыктар келип атат, эмне кылсам, кантсем, же кээ бир учурда кыйынчылыктар келген учурда неге мага, неге деп отура бербей, наоборот Аллах Таалама жакындаштын баягы жолун табыңыздар. Эмне кылсам, намазымды тургузайын кой, ибадаттарымды кылайын деп, мына азыркы ситуация, сиздер көпчүлүк адамдардын көздөрүн ачып койду. Мына Аллах Таалам алам десе, 1 секунд эле алып коет. Жерлерди жардыртып деле титиретип коет да, болду. Миллиондогон, миллиарддаган адамдарды жөн эле алып коет өзүнө. Ошондуктан эртең келет, эртең башталат, эртең мен дейин, эртең баштайм, жаттай албай атам, тигинтейин дебеңиздер. Бир отуруп туруп кайталап коюңуздар. И так эле убактыбызды какага уруп жатабыз, и так эле ушактарга уруп жатабыз го. Телевизорлорду, не нужен телевизорлорду көрүп жатабыз го. Каяктагы бир инстаграмдардан же болбосо соцсеттерден, сайттерден мындай улам ар нерсени көрүп жатып деле убактыбыз өтүп кетип атат го. Бир эле күн телефонуңуздарды өчүрүп коюңуздар. И отуруп туруп жаттаңыздарчы. Кандай жаттабайт экенсиздер? Эң сонун деңгээлде жаттай аласыздар. Бирок эми бул жерде сиздерди эч ким мажбурлабайт, прям сразу жаттап кетти. Постепенно болот. Улам кайталап, улам оңдоо менен сиздер өзүңүздөрдүн ибадаттарыңыздарды чын ыхлас менен тургуза аласыздар. Анан бул жерде эч кандай шылтоо айтпайлы. Бул жашоодо Аллах Таалам бизге кандай десем, Аллах Таалам мына бизге ушул жолдошторубузду берип сынап атат, балдарыбызды берип сынап атат. Ошол учурда мен балам бар да мен ошон үчүн окуй албай атам. Жолдошум каршы болот да ошон үчүн мен жол окуй албай атам. Жолдошум каршы болот да ошон үчүн мен намаз окуй албай атам дебейли. Анткени ошол жолдошуңузду дагы сизге Аллах Таалам берди. Жана сизди дагы Аллах Таалам жаратты. Аллах Таалам берип жатса, эмне үчүн кайра Аллах Таалама ибадат кылбайбыз биз? Караңыздар. Дагы бир эмени окуп калдым азыр. Сиздерге ошол окуяны айта кетейин. Бир аял күйөөсү аялын чаап жүргөн экен да, жаакка бир чапкан экен. Ошол учурда баягы аял аябай таарынып кетейин десе, күйөөсү үйүн жаап койт экен. Сен эч жака чыга албайсың, эч жака бара албайсың, сен эч кимге арыздана албайсың, сага эч ким жардам бере албайт депчи. Ошол учурда мен арызданам, мен сөзсүз түрдө арызданамын деп эле айткан да. Ошол учурда бул да чалып албасын, жакындарына же туугандарына чалып жибербесин деп соткасына чейин алып койт экен. Ошол учурда аялы ваннага кирип кетет экен да. Анан ваннадан айнегинен чыга албасын, качып кетпесин деген максатта күйөөсү чуркап ваннанын айнегине барса, айнегинен эч чыкпап экен да. Эмнеге чыкпай атат деп күтөт. Анан кайра үйгө чуркап кире турган болсо, баягы аялы дарат алып чыгып комнатасына кирип кетет экен да. Бул эмне кылайын деп атат деп күйөөсү мынтип караса, намазын окуп аялы, дуада Аллах Тааламан суранаткан болот экен да. Ошол учурда күйөөсү барып, мындай аябай жаман болуп кетет экен да. Күйөөсү барып кечирип койчу мени, эмне болду билбейм, өзүм кармана албай калдым деп кечирим сурайт экен да. Ошол учурда эмне деп дуа кылдың десе айтат экен да. Мен кантип жолдошума наалат айтып дуа кылмак элем дейт. Сиз деле буну бекеринен кылган жоксуз. Мен Аллах Тааламан жин шайтандарга, ошол жолдошумду азгырган жин шайтандарга каршы дуа кылдым дейт экен да. Ошондо күйөөсү ыйлап жүрөт экен да. Күйөөсү ыйлап, мен экинчи мындай кылбаймын. Ооба, мен эмнеге мындай кылып жүргөнүмдү өзүм да билбей калдым депчи. Көрдүңүздөрбү, ортодо чыккан уруш, жаңжал, ортодо чыккан кандайдыр бир түшүнбөстүктөрдүн бардыгын кээде шайтан кылат ошол нерсени. Кээде шайтан давай муну кылып жибер, мынт деп туруп кээде шайтандар азгырат. Ошол учурда биз шайтанга алдырып жибербестен бир сыйрак ойлонолу, акылга салып бир аз да болсо дагы Аллах Таалам акыл берип койбоду, ошол менен акылга салып бир аз анализдеп, ал эми кээ бир жерлерден болот акылга салбай туруп жүрөк менен чечим чыгарган болот. Мисалы үчүн сиз могу жолук салынышым керек эле, же болбосо мен хиджабка өтүшүм керек эле, Аллах Таалама ибадаттарымды кылышым керек эле деген учурда сизге ошондой ой келгенде, сиз сразу жүрөк менен чечим чыгарыңыз, акылга салбаңыз. Акылга салбай турган болсоңуз, кайра эле шайтан азгырат да. Кой, сен азыр кибери кой, жашсың, дагы убакыт бар. Кой, дагы бир
бир 2-3 күн кое тур же болбосо 10 күн кое тур же 1 айдан кийин келсин же 1 жылдан кийин келсин, дагы убакыт бар да деп азгырып коюшу мүмкүн. Ошондуктан могул жерден жүрөктөн чечим чыгарып сразу кийип алып туруп, сразу баштап кеткениңиздер жакшы, чечимдин бардыгы сиздерден болот. Анан караңыздар, бул жакта азыр көпчүлүк учурда мына биз азыр эмнеге байланып калдык? Байлыкка, Аллах Таалам берген бизге нематтарга, ушул дүйнөдөгү болуп жаткан, дүйнөдө болуп жаткан нерселерге байланып калбадыкпы? Бирок ошондо дагы ойлойлу, ушул нерсенин бардыгын бизге Аллах Таалам берип жатат. Аллах Таалам берип жаткан үчүн биз колдонуп жатабыз. Аллах Таалам берип жаткан үчүн биз ошол нерсенин бардыгын колдонуп, буюмдардын бардыгын биз ошол нерсе менен азыктанып жатабыз, же болбосо кандайдыр бир өзүбүздүн иштерибизди бүтүрүп жатабыз. Бирок мен бул жерде сиздерге эмне деп айткым келет? Көбүн эсен бул жерде ойлоп албаңыздар, кечке эле дуа кылып отура беребизби депчи. Өткөндө эле айтканмын, дуа эмес. Кечке эле дуа кылып отура бербестен, биз еще себептерин да кылышыбыз керек, аракетибизди да кылышыбыз керек. Бирок эң биринчи курал, биздин курал бул дуа. Эң биринчи очередь биз кимге кайрылабыз? Аллах Тааламга кайрылабыз. Сиз бул дүйнөдөн эч качан бирөөгө кайрылбаңыз. Менин проблемамды тиги чечип берип койт, же бул чечип берип койт, же тиги чечип берип койт деп. Сиздин проблемаңызды бир гана Аллах Таалам чечип берет. Аллах Тааламга кайрылыңыз, сизге оңой жолдор менен чечип берип коет. Эң биринчи сиз дуа кыласыз, андан кийин гана аракеттерди кыласыздар. Биринчи сиз аракетимди кылам, анан дуамды анан деле кыла берем дей турган болсоңуздар, бул жаңылыштык. 80% дуа, анан 20% аракет болуш керек. Эми бул жерде караңыздар, көпчүлүк эле мына дүйнө деп атпайлыкпы, дүйнө десе эле, дүйнөнү жүрөккө киргизип албайын деп корко беришет дагы, байлык жаман деп ойлоп калышат. Жок, байлык деле жакшы, бирок байлыкты деле Аллах Таалам ошого сиз себептерин кылганда берет, бирок байлыкты деле сиздер баягы жүрөккө киргизип албаңыздар да. Баягы таза эле, мисалы үчүн, бир сумканы көрүп калдыңыз, бирөө сонун сумкага асынып кетип атат, же болбосо бирөө айфон көтөрүп атат да. Ана айфонду мен да айфон алат элем. Эмнеге меники мындай? Онуга окшоп меники деле айфон болсо болмок да, деп эле кыжаат болуп эле ушинте бербеңиз да. Ал айфонго да жетесиз, Аллах Таалам каалаган болсо, Аллах Таалам каалоосу менен. Просто бул жерде сиз кыжаат болбоңуз. Жетсеңиз жетесиз, болду. Бул жакта менен кыжаат кылып, өзүңүздөрдү ичиңиздерден жеп, эмне үчүн анда бар, менде жок дебестен, болгону сиз болсо кайра жакшы, болбосо эч нерсе болбойт деген мааниде жүрүңүздөр. Бул жашоодо деле сизде кандайдыр бир нерсеге жеткиңиз келе турган болсо, ошол нерсе болсо менде жакшы болмок. Бирок болбосо ага деле кейибейсиз. Анткени Аллах Таалам сизге сиздин планыңыз жакшы болушу мүмкүн, бирок Аллах Таалам сиздин планыңыздан дагы Аллах Тааламдын планы андан да жакшыраак деп атат да, караңыздар. Анан эгерде кээде болот, машина, бирөөнүн машинасын карап деле, ушундай машинам болсо мен деп кыялданасың, бул жакшы. Ичиңе жакшы ниет кылып койгон жакшы нерсе да бул. Бир нерсени мындай ниет кылып коюу, ушундай нерсени кылсам, ушул нерсени жасасам, балдарыма жакшы татыктуу тарбия берсем, балдарымды жакшы мектептерге окутсам, балдарымды жакшы садиктерге берсем, балдарымдын келечектерин курсам деген сыяктуу жакшы ниеттер бар. Мисалы үчүн азыр деле мен бул жакта сабак өтүп жатканда, башында сабакты баштаганда мен жакшы ниет менен баштагам. Ушунчалык мен ниет менен баштадым. Баягы Аллах Таалам айттым да, Аллах Таалам, мен өзүңдүн гана каалооң менен ушул сабактарды өткүм келип жатат, бирок бул жерде сен өзүң чечесиң. Ушул сабактарыңды кимдир бирөөгө пайда келтиресиң, пайда бересиң жана ушул сабагың менен ушул угуп жаткан адамдардын жүрөгүнө өзүң гана жеткире аласың, мен эмес дегенмин да. Бул сенин каалооң менен болуп жатат бардыгы. Ушул жердеги угуп жаткан адамдардын дагы жүрөгүнө өзүң гана жеткире аласың, мен эмес деп. Анан бул жакта дагы көбүнчөсүн караңыздар, биз адамдар бул жашоодо ушунчалык текебер болуп кетет экенбиз да. Мен кыйынмын, мен күчтүүмүн, мен жасап атам, мен кылып атам, мен жасабадымбы деп эле прям ушунчалык биз баягы текебер болуп кетип беребиз да. Мен балдарымды багып атам, мен ичиндирип атам, мен кийинтип атам, мен аракет кылып атам деп элечи. Караңыздар, жок, сиз эмес, биз эмес, Аллах Таалам кылып атат. Ушул балдарыңызды дагы Аллах Таалам багып атат. Жолдошуңузду сизге Аллах Таалам берип койду. Ар бир нерсе Аллах Таалам берди, ошон үчүн сизде болуп атат. Аллах Тааламдын каалоосу менен ошол нерсе жүрүп атат. Биздин эң жаман нерсебиз кыргыздарда мындай экен да. Мисалы үчүн балдарыбызды ата-энебиздикине чыштасак, балдарымды ата-энеме таштадым, ал эми ата-энемди мен Кудайга тапшырдым дейт экенбиз да. Бул эң чоң ширк экен, караңыздарчы. Эмне үчүн балдарды прямой эле ата-энеге, Аллахка тапшырып койбойбуз? Эмне үчүн биз ар бир нерсени прямой эле Аллах Таалама тапшырбайбыз? Сиздер ар бир нерсени прямой Аллах Таалама тапшырганды үйрөнүңүздөрчү. Кээде да коркобуз го, мындай үйдө ачык таштагандан коркобуз. Кээде күлүшчү болуп кеткенде, койчу уру кирип калсачы, минтип калсачы деп эле ушинтип кыжалап койбойбуз. Сиз Аллахка тапшырыңыз, Аллах Таалам өзү эле коргоп берип коет. Ушунчалык чын жүрөгүңүз менен ишенип тапшырып көрүңүз. Мисалы үчүн мен башында сентябрларда квартирада мен күлүш жоготуп алдым.
эки эле ключ болчу жолдошумда, анан мен ключ жоготуп алып эмне кылам? Өзүмдүн жумуштарым бар, жумуштарымды бүтүрүш керек болчу. Кыздарымды садикте, бирөөсү мектепке чыштап коюп, калган 3 кызымды садикке чыштап коюп, мен эме кылдым. Ключум жок эле, ачык эле жаап коюп эле, тобокелге салып эле, Аллага тапшырып эле, Аллага өзүңө тапшырдым деп туруп эле Аллага тапшырып эле өзүмдүн жумуштарымды бүтүрүп жүрдүм. Эч нерсе болгон жок. Үйдө компьютерлар, ошол эле телефондор, ноутбуктар, телевизорлор, көп нерсе үйдө калды. Бирок биз бул жашоодо, сиздер азыркы учурда, бардык нерсени Аллах Таалага тапшырганды үйрөнөлү. Чын жүрөк менен ишенип, моминтип кетсечи, анан тинип кетсечи деп күмөн санабай эле. Бирок ошол учурда дагы себептерин кылып кетесиздер. Кандай? Мисалы үчүн сиз үйгө балдарыңызды таштайт турган болсоңуз, Аллахым балдарымды өзүңө гана тапшырдым деп кете турган болсоңуз, үтүктөрдү өчүрүп, үйдөгү gaздарды өчүрүп, же болбосо кандайдыр бир токторду өчүрүп, өйдө алып туруп кетесиздер. Себебин кылып туруп кетесиздер. Андан кийин гана Аллага тапшырып коесуздар, Сөзсүз түрдө ар бир нерсени Аллага тапшырганды үйрөнүңүздөр. Бир жаңы жумуш баштайсыздарбы, болуп кетеби, болбойбу, койчу болбой калсачы, могул жактагы ойлоруңуз деле, өзүңүздүн ойлоруңуз деле өзүңүздү жей берет да. Кыла албай калсам, чукулуман келбей калсачы деп чечим чыгара албай эле кыйналып беребиз го. Жок. Сиз бир нерсе баштадыңызбы? Аллага ишенип туруп, Аллага тобокел кыласыз. Аллах Таалам өзү сиздерге жардам берет. Анткени сиз аракетин кылып атасыз, Аллах Таалама тапшырып койдуңуз. Аллах Таалам сизге жардам берет иншаллах. Эми караңыздар, биз көбүн эсе ушинтип тапшырганды билбейт экенбиз да. Күмөн санай берет экенбиз, эмне кылсам деп. Даже если сиздин мисалы үчүн жолдошуңуздун жумушу жакпай аткан болсо, же кандайдыр бир характери жакпай аткан болсо деле, Аллага тапшырып коюңуз. Аллах Таалам, сен билүүчүсүң, сен мыктылардын мыктысысың, күчтүүлөрдүн күчтүүсүсүң, бул ааламдын падышасысың, эң чоң ээсисиң. Мен өзүңө гана таянамын, өзүңө гана ишенемин, өзүңө гана сыйынамын, өзүңө гана тапшырдым. Жолдошуңду жүрөгүн өзүңө жакындата көрчү, жолдошуңа жүрөгүнө ыйман сала көрчү деген сыяктуу кылып, өзүңүз ушундай кылып сүйлөшүп, ушул Аллах Таалага тапшырасыздар. Балдарыңыздар болобу, кандай нерсеңиздер болбосун, бардыгын Аллага тапшырганды үйрөнүңүздөр, Ошондо гана сиздин жумушуңуздун берекеси жана жумушуңуздун алдыга жылганы мына ошодон да болот да. Анан биз көбүнесе эле Аллага тапшырбастан эле тигини каратып коелу, буга каратып коелу, же болбосо тигини бирөөдөн күтүп эле, бирөөгө тапшырдым деп эле бирдикеден коркуп эле, адамдардан күтүп эле, адамдарга тапшырып эле, адамдардан эле сурап калдык да азыр. Адамдарга эле кайрылып, адамдар менен эле сүйлөшүп, бир проблемаңыз болсо ошо адамдар менен ушул чечип берет деп эле калдык да. Жок. Проблеманын бардыгын чечүүчү Аллах Таалам. Бардыгын карап элестетиңиз, ушул ааламдын бардыгын жаратты. Ушунчалык ал билүүчү зат, андай зат эч жерде жок. Ал жалгыз гана билүүчү зат. Сиздин бир айдан кийинки, бир жылдан кийинки жашооңузду да билет. Сиз билбейсиз. Сиз көп нерсе билбейсиз, бирок Аллах Таалам билет бардыгын. Биз бир эле жалгызбыз, бирок могу миллиард дүйнө жүзүндөгү ар бир адамдын кыймылын, ар бир кумурсканын кыймылына чейин билген зат. Караңыздарчы. Ошондуктан биз Аллах Таалама ишенип, чын жүрөк менен, ар дайым Аллага тапшыруу менен, Аллага ыраазычылыгы менен бардык нерсени жасашыбыз керек. Буга чейин да биринчи сабакта айткам, ар бир нерсени кылганда Аллах Таалам ыраазычылыгы менен кылыңыздар. Анан дагы менин мына каналымда дарат алуу боюнча сабактар өтүлгөн, билесиздер, суу фазилеттери боюнча сабактар өтүлгөн. Дарат постоянно дарат менен жүрүңүздөр. Сиз билбейсиз бир сааттан кийин эмне болуп кетериңизди. Бирок ар дайым дарат менен жүрө турган болсоңуз дагы, сиздин үйүңүзгө береке келет, үйүңүзгө нур чачырайт, Тамагыңыздын аш болушу дагы жакшы болот, сиңимдүү болот. Тамагыңыздын пайдалуу болот, жасаган иштериңиз дагы өзүңүздөргө пайда, шыпасын берет да өзүңүздөргө. Аял заты бардык нерсе, үйдөгү нерсенин бардыгы биздин көз каранды болот. Жасаган тамактарыбызды берип жатабыз, Эгерде биз өзүбүз дарат менен, кусу менен таза, адал тамактар жасап бере турган болсок, үй бүлөдө ынтымак болот. Ошол жерден да Аллах Таалам берекесин берип коет экен да. Караңыздар, бардык нерсе аялдан көз каранды болот. Анткени тарбияны да биз берип атабыз. Анткени үйдөгү кожоюн, үйдөгү мына жолдошторубуз көбүнчөсү жумушта болуп калып, үйдө бала менен биз калып атабыз, Биздин кыймыл аракеттерибиз менен биз жасап жаткан нерсени эле бала көрүп, ошону кайра кайталайт. Ошондуктан ар бир нерседен өзүбүздү тарбиялайлы. Өзүбүздү көп нерседен өзүбүздү тыялы. Бирок бул жерде сиздерге айтаарым, баягы ар дайым адам өзүбүз менен гана күрөшүп келебиз, өзүбүз менен эле нафсибиз менен күрөшүп келебиз, бирөө менен эмес. Бизде хадисте деле айтылган экен да. Адам дейт, ар дайым өзү менен гана күрөшүш керек дейт. Бирөө менен эмес, бирөө менен атаандашып, бирөө менен конкурировать этпей, Мисалы үчүн, бирөөгө жамандык кылып, могу минтип кетти, тиги агып кетти деп, тиги созуп кетти эмес. Биз ар дайым өзүбүз менен конкурент болуп, өзүбүз менен гана күрөшүп, өзүбүз менен гана постоянно жарышышыбыз керек. Мен кече кандай элем, бүгүн кандай болдум? Мен кече канча нерселерди жасадым, кече канча пайда тийгиздим, бүгүн мен кандай нерселерди кылышым керек? Мен кече кандай зыяндарды кылып алдым деп анализдеп, сиз
өзүңүздү кечекиден дагы жакшыраак кылыңыз. Сиз өзүңүзгө өзүңүз конкурентсиз, өзүңүзгө өзүңүз атаандашсыз, өзүңүз менен гана атаандашыңыз. Аллахым, мени кечекиден дагы бүгүнкү кулк мүнөзүмдү жакшыраак кылып көр. Аллахым, менин ыйманымды кечекиден дагы аябай жакшыраак кылып көр. Менин мүнөзүмдү кечекиден да жакшыраак кылып көр деген сыяктуу болуп, ар дайым өзүңүз менен күрөшүңүз. Бирөө менен эмес, Анан күнүгө сиздерге тапшырма, мына жакын арада мына Рамазан айы башталат, аябай сонун ай келатат, Адам дейт да, эгерде дейт бир эле нерсесин тыя алса дейт, башка нерсенин баарына сабыры жетет деп атат да. Бул тамакты эле тыя алса деп атат. Караңыздарчы, азыр эң сонун ай келе атат, орозо кармайбыз. Ошол учурда чындап ошол адам орозо кармап ошол нерсеге чыдай ала турган болсо, сабыры жетпей, анда ал адам башка нерсеге да сабыры жетип чыдай алат деген экен да. Караңыздарчы. Мына азыр сонун ай келе атат, буюрса ушул айга да даярданып жатабыз, мына бара-бара мына гусул боюнча сабактар келет, намаз боюнча сабактар келет. Намаздын ар бирин прям түшүндүрүп, прям жалпак тилде кыргызча эле түшүндүрүп берем мен. Ал боюнча дагы видео сабактар келет сөзсүз түрдө. Орозого чейин эмне кылышыбыз керек, Рамазан айында кандай кылышыбыз керек, Рамазан айын ушунчалык пайдалуу өткөрүш үчүн ар бир секунданы текке кетирбей, ошол нерсенин бардыгын бир гана Аллах Таалама гана багыштап, бир гана Аллах Таалама гана ибадат кылып өткөрүү менен кантип биз өзүбүзгө пайда таба алабыз. Ошонун бардыгын жакын арадагы сабактарда болот сөзсүз түрдө. Анан сабактар мындан кийин кечкисин гана болот, Анткени эртең мененкисин көп ким турбай атат. Мен дагы эртең менен турганда шашпай, даратымды алып, анан намаздарымды окуп, ушинтейин уйкусуроо менен анан эртең менен эрте турбай, өзүм дагы шашпастан ал 7-лерде туруп, дараттарымды алып, намаздарымды окуп, өзүм да мындай рахат менен окуйм. Анан бул жакта кечкисин ушундай сабактар келип турат. Анткени көпчүлүгү кечкисин жакшы көрүшөт экен. Мен өзүм анализдеп чыга турган болсом, көпчүлүгүңүздөр кечкисин көрөт экенсиздер. Ошого максималдуу түрдө кечкисин гана салганга аракет кыламын, эртең мененкисин салбаймын. Эми бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Күндү зикирлерди чалыңыздар сөзсүз түрдө. Андан кийин күндү эмне деген тапшырма берилди эле силерге, билесиздер, Оозду тыябыз, көздү тыябыз, колду тыябыз. Эч кимге зыян тийгизбейбиз. Кечинде өзүңүздөр отчет бериңиздер. Бүгүн мен тилим менен эч кимге зыян тийгизип алган жокмунбу? Көзүм менен зыян тийгизип алган жокмунбу? Бүгүн жеп жаткан тамактарым адал болдубу? Адал тамактандымбы? Адал нерсе кылдымбы? Адал нерсе жасадымбы? Башкаларга кандай пайда бере алдымбы? Пайдам бере албаса да зыяным тийгизген жокмунбу? Бүгүн башкалардын көңүлүн оорутуп койгон жокмунбу? Деп күндө өзүңүзгө отчет кылыңыз. Күндө. Эгерде бирөөнү жамандап же бирөөнү жаман ойлоп алган болсоңуз, бирөөнүн акысына кирип алган болсоңуз, ошонун акысынан кутулганга аракет кылыңыз. Мисалы үчүн кээде болот, мени деле катуураак сүйлөй алышым мүмкүн, бирок кайра кечирим сурайм. Эгерде катуураак сүйлөй алган болсом, кечирим сурайм, сиздин акыңызга кирип алган болсом деп эле кечирим сурап коюңуздар. Азыр ушунчалык оңой болуп калды, WhatsApp бар, мына соцсул тармактар бар, акырын эле жазып коесуз, кечиримин алып коесуз. Эч бир адамдын акысына кирип албай эле, бирөөнү жаман ойлоп, бирөөгө сөз тийгизип, акысына кирбей эле. Анан мага келген суроолордун көпчүлүгү акыркы ситуацияда психология ошондо жаманбы же жакшыбы деп суроо берип атышат. Психология аябай сонун илим. Психология бул ушунчалык сонун, ичинде сонун темалар бар. Аллах Таалама шүгүр келтиргиле, бар нерсеңерге шүгүр келтиргиле, ыраазы болгула жашооңорго, бир келген жашооңорго. Жана эмне дейт ал жакта? Жаман ойлобогула, жаман ойлоруңардан тазалангыла, эч кимге зыяныңарды тийгизбегиле деп жатат, Ар дайым өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштегиле деген сыяктуу аябай сонун темалар бар. Чындап психология ушундай болот. Бирок азыркы учурда психология ушундай болуп кетти, арасында аябай көп техникалар кошулуп кетти, биздин динибизге туура келбеген, Ошондуктан гана болгон эгерде ошондой сабактарга катышып жаткан болсоңуз, адам эмне кылыш керек? Ал сабактардан өзүнө керектүү гана пайданы алыш керек, бирок кереги жокту кылбай эле коюш керек. Болду, ошондой эле фильтрлеп коюңуз. Кереги барын сизге тошто керектүүсүн өзүңүз аласыз, пайдаланасыз, колдоносуз. Кереги жогун колдонбой коесуз. Болду. Ушул эле. Анан ага катышпаш керек, бу ментпеш керек, тигентпеш керек деп жамандаштын кереги жок. Болгону өзүңүзгө гана пайдалуу нерсесин аласыз, пайдасызын албай деле коесуз да. Мисалы үчүн биз деле огороддон барып баягы картошканы бардык казып алдык, картошканы. Бирок картошканы эмне кылабыз? Сыртын кереги жогун арчып туруп ыргытып коебуз, керектүүсүн алып колдонобуз го. Дал ошол сыяктуу эле. Сиздер ар бир нерсени колдонуп жатканда кереги жок экенин билип атасыз. Ал нерсе сизге туура келбейт экенин билип атасыз. Биздин динге туура келбейт экенин билип атасыз. Ошону гана өзүңүзгө колдонбой коесуз. Анткени сиз могу жүрөгүңүз сезип атат. Бул нерсе мен туура эмес кылып атам деп, Могу жүрөк сезет ар бир нерсе кылып жатканда же бир нерсени чөтө мен туура эмес болуп атат, күч мен болбой атат, мен бул нерсени кыла албайм дей турган болсоңуз, ал нерсени кылбайсыз. Даже если сиз магазинден бир нерсе сатып келдиңиз же колбаса сатып келдиңиз, бирок могул жерде чөтө колбаса адал эмес деген күмөн саноо болсо дагы, болду, аны жебейсиз. Анткени күмөн саноо бул жерде сизге автоматтык түрдө ошол
колбасаны дагы сизге арам болуп калат, өзүңүз могу арам болсочу деп күмөн санай берсеңиз, анда действительно арам болот сиз үчүн. Ошондуктан ар дайым өзүңүзгө карап анан чечим чыгарасыз. Керектүүсүн ар бир нерсенин керектүүсүн колдоносуз, кереги жокун колдонбойсуздар. Баардыгыңыздарды жакшы көрөмүн. Буюрса кийинкиде жакшы темалар болуп турат. Анан сөзсүз түрдө өзүңүздөрдө суроо болгон болсо, мага личкама да жазып туруңуздар. Мен ошол суроого жараша дагы кээде сиздерге пайдалуу эфирлерди өтүп бергенге аракет кыламын. Анан ар бир нерсени, ар бир сыноону сиздер Аллах Тааламан келген сыноо экенин билиңиздер. Аллах Таалам эң жакшы көргөн бендесине сыноолорду берет. Бул дүйнөдө сиздерге ошол сыноонун белегин бербей турган болсо, ойлоңуз. Тигил дүйнөдө сизге бейиште ушундай сонун белектерди берген турат Аллах Таалам. Кээ бир адамдар болот да, ушунчалык кыйын сыноолорду берет Аллах Таалам ага. Бирок ал ойлойт да, ушу сыноом өмүр бою ушу сыноо менен отура беремби? Ушунчалык кыйналдым. Неге менин жакшылык күнүм болбойт? Неге баягы адамдардын бири 15 күн ак болсо, 15 күн караңгы деп коет го. Эмне үчүн меники постоянно эле караңгы эле болуп берет, постоянно сыноо, кыйынчылык боло берет, кыжалатчылык, ошол нерсе боло берет. Деги бул жашоодо мен жакшы жашаймынбы деген адамдар да болот да, бирок ойлоп көрүңүз, бул убактылуу жашоо. Мейли 50 жыл жашайбыз, 60 жыл, 70 жыл жашайбыз эң көп дегенде. Бирок бул убактылуу. Сиз сезип атасыз, сиз билип атасыз кетериңизди. Бирок тигил жакта сиз түбөлүк жашоодо жашайсыз. Ал жакта сизге Аллах Таалам эң сонун дал ушул сыноолорго сынбастан, Аллах Таалам өзүң гана ушул нерсени бердиң деп сезип, Аллах Тааламан дагы да жакындап, ушул сыноолорго наоборот сабырдуу болуп кала турган болсоңуз, бунун акыретте белеги арты аябай чоң болот. Ушунчалык чоң сонун белектерди берет. Ошого сиз ишениңиз. Чын жүрөгүңүз менен Аллах Таалам мени ушунчалык сүйөт. Мага ушундай сонун белектерди берет. Анткени мен бул дүйнөдө мен ушул нерсеге чыдап атам. Эч кимге арызданган жокмун. Аллах Таалам, сен берген кыйынчылыктарды мен кабыл алдым. Аллах Таалам, ушуга да ыраазымын. Анткени мындан да жаман кылып берип коюшуң мүмкүн болчу. Бирок мага ушуну да берген кыйынчылыгыма да ыраазымын деп туруп, ыраазычылык менен кабыл алып, анан сабырдуу боло билели. Баардыгыңыздарды жакшы көрөм. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө.